байыртыдан қалған сөз, бабалардан алған сөз. Ұрпақтардан уланып, ушул бізге қалған сөз деп, улуу баянды баштағаны турабыз. Улуу баянды баштағанда өтүп кеткен алп манасчылардын жолу менен, ошолордун изи менен эскерип айта кетели. Бу атабыз Тыныбек манасчы Айкөлдүн баянын баштаарда кагылайын калың журт, маанисин туйбас адамга бу манас жүрбөйт айтууга. Айкөлдүн көзүң өтмөйүн ак кула жүрбөйт тартууга деп туруп анан баштачу экен. Эми жараткан өзү жолдосо, Айкөл Манас атамдын арбактары колдосо, Айкөлдүн баянынан баштайлык. Ошо кең Алтайдын башында, үйүрмөнүн сазында, үркүп барган азгыр кыз, үйлүп жейин курдеме, үч күнү тынбай чогулуп, мын ушундай кыл деме, акырында карасаң 12-де манасты ак кийизге салышып, жаратканга жалынып, ошондо хан көтөрүп тын демин оң. Ошондо манас кеп айтат: эң ойлонгун журтум деп айтат, баатырың туруп кеп айтат, байкагын журтум деп айтат, мына балада болсом баш кылдың, ак калпак кыргыз тагдырын, бүгүн ишенип мага тапшырдың. Эми хан бийлеген кеп болсо, калайыкаң эп болсо, эрек ишип басташып, элимдин ишин аксатып, тоспосун эч ким жолумду, өз өзүнчө болдум деп, өз арбайым согом деп, өзөндү бойлоп коном деп, өзүмдөн тизгин талашып, кагылайын калың журт, ошо какпасын канан эч ким да колумдун. Журтумуна капталыңда каңгай бар, караганды төгүшүп, кармашчу душманда алай бар, кыр жагыңда Кытай бар, кызылгандың агызып, кыйрашчу душманда алай бар, Алатоонун кыргызын андалатып, тентитип, талпагын ташка жайсак деп, о журтумаңды беле турат далайлар. Журтум эми таарыныч болсо таштайлы, элдин жолго баштайлы, алдыга чыгар ер болсо, атын башка чаппайлы, ынтымак жакан ыктайлы, ыркыбызды бузбайлы, туу көтөрөр эрлердин баякын ит адатты карматып, туша беле бутун жыкпайлы. Журтум мына анжиян менен маргалаң, орто жерин наманган, атамдан калган жеримди алооке менен текес кан, ээлеп тура текиган, Алтайга жетпей барбасам, азапта калган журтумдун атым өчүп калбайбы? О журтум ажыратып албасам, о журтум. Эң ынтымак кетип ыркетсе, миң да болсо кырылдык, пил да болсок жыгылдык, ынтымактан чыкпайлы, ыркыбызды бузбайлы, ынтымак кетип ыркетсе, төрт бөлүндү кыргыз деп, төбөңдөн урган көп Кытай, төрүңө кудук казбайбы, төрттүүлүгүң чачпайбы, төрүңө казан азбайбы, бөлүнүп жатат кыргыз деп, төбөңдөн урган көп манжу, сени төбөңдөн эле жерге какпайбың. Деп ошентип Айкөлүң атынын оозун бур деме, алакан жайып бак тилеп, теңирге колун сун деме, айланайын калың журт,
Кайранбаш өтүп кеткенче, кайрылгыс көргө жеткенче, кызга кызмат кылайын, булантымда турайын, алдыман чыккан жоо болсо, калайманды салайын, азапта калган журтумду андалаган Кытайдан, атым өчүп калбайбы, ажыратып алайын, атым манас жер болсун, артыкта сууган жер болсоң, кагылайын кыргызым, айланайын ала тоо, көзүңдөн учуп турбайбы, ала тоого баралы, ата конуш жерине, мал күндүк жайып алалы, деп ошентип бер манас, катуу сүйлөп күпүлдөп, балада болсоң ошондо, башкарып турдуң көбелди, ошондо ак балта жакып кары бар, карылардын баары бар, Өзүбектен Дамбылда, Өткүр Чечен Абдылда, Камбардын уулуң Айдархан, казактардын каны бар, дагынкысы дагы бар, азгана кайгыргыздан аргандай акыл табылар, ошондо манас кабыллан, атынын уусун бур деме, алакан жайып ошондо, калдайган калың журтунан бата тилеп тур деме. Ошондол карылар ыйлап, жашы ыйлап, көзүнүн жашы тыйылбай, көчүп барган калың журт. Эскиси түшүп эсине, көзүнүн жашы токтобой, калың эле ошондо ыйлап турду буркурап, ошондо тоонун бары карасаң, дүңгүрөгөн калың журт, буюндары бошошуп, айланайын Кудайым, бизге да жакшылык балар күн экен, кайран манас кабыллан, бизди баштап алчуң керек экен, айланайын жараткан, колдогор манас шеримди, деп ошондо калың журт, көзүнүн жашын тыйбастан калайык ыйлап буркурап, өмүрүн тилеп манастын, каңгып кеткен кайран жұрт ошондон ыйлап эле турду буркурап. Ой, андан бери санасаң, органча деген жыл өтүп, жылжылышып күн өтүп, күн өзгерип ай болуп, кайран кыргыз журтунан ала тоого келгенде, төрттүлүгү шай болуп, тилегени бар болуп, жегениң аппак май болуп, ичкени кызыл чай болуп, өрүшкө таштап жылкысын, кандырып алып уйкусун, ошондо шабиетте таң салып, жыргап жаткан кезинде, батырлардын жомогун, ырчыларын ошентип, ырдап жаткан кезинде, сырларын айтышып, ары бери тартышып, куландай үркүп көп жылкы, дүңгүрөгөн мындан көп, атаңдын көрүү дүнүйө, эркиндикти ип колуна, эгем ачып жолуна, жыргап жаткан кыргыз көп, батырларын макташып, бирин бири даңташып, ырдап жаткан кыргыз көп, эми муну мындай таштайлы. Арыстан манас жол борсуң, акыреттик жолдошуң, эмчектеши бир тууган ала кеңдин ошондо. О журтум аңгемесин баштайдың. Эң ошондо Төрткүлдүн төмөн жагында, төрө манас кабылан, өз колу менен сайылган, төрт тараптуу багында, айкөлүң манас кабылан, 12 канат ордосун ошол жерге тиктирип, тышын жибек иштетип, булундан кылып ошондо, боосунун баарын жибектеп, бар тарабын илбектеп, келиштерип ордоно, төлөнү бүгүн кылам деп, ак калпак журтту чакырып, батасын алып тынам деп, ошоң ат башыны жербеген, салышып адам жербеген, катагандын кан кошой, кабылансын дугарысын, бакай баштап акылман, эс билгендин барысын, элемандын төштүгүн, эйбит таздын дүрбүсүн, калк башысы калкаман, акыл билген канчадан, баарын текиз чакырды.
Ошонда қазы кертип жал коюп май томур ошонда ашын демдеп быжырып ошондо аңгемени курады айланайын калың журт алакем кайда көрүнбөйт деп ошондо сурады ошондон ырчуул тулуп кеп айтат кабылан манас деп айтат кандайлыгын билбеймин түндө жатып түш көрдүм түшүмдө кызык иш көрдүм ал түшүмдү жоруйун аккан сууга барайын дубасын окуп салайын эң асмандагы теңирге бир топ кылып алайын деген сөзүң ала экен ошондон ай сарала тулпарын анда мында токонуп өзүнчө окунуп кетип калган чени бар кайда жүрөт билбейбиз айланайын ай көлүм Алмамбет келип калар деп ошондо күтүп калган чени бар ошондон ай көлүң токтоп турбастан мына мындай кеп айтат эң ырчуул менен шуутуму сереңдеген серегим келиспеген жогдо керегим бери жакын келгиле узаталы конокто анан айтып беремин эмнегеңиз деп калдым мен Алмамбектей зорумду анан айтам жомокто деп ошондон аш тамагын тойгузуп баарын түргөн койгузуп ошондо айланайын калың журт батаңды бергин деп айтты батасын берип калың журт эр манастын карасаң каңгайдын жайын көп айтты мына ошондон ай көлүң узатып баарын коштошуп ат башы менен Чечтөбө касиеттүү жерине катаган деген элине каң кошой кетти калкылдап асаба желек жаркылдап соңалайдай жерине чал куйлук менен карасаң чайын киси жартылдап атаңдын көрүү төштүктүн карган кесин карачы ошо башы туруп калтылдап мына ошондон эр төштүк ала кетти жерине эки кемин жердеген эсели душман жеңбеген эйбит таштын үрбүсү буда кетти жол менен алда канча кол менен ошону калкамандан карасаң калк башчысы калкаман эчен түркүн жол менен кыяга салып мол менен ада кетти жерине мына ошентип 5 күн толгондо баягың 3 чорону кабылаң чакырып алдың ордого эм уккула деп айтат шуулдаган шуутум айланайын серегим ар качан тиет керегиң айланайын ырчуул ычкырып апик 40 муунум эмиң үчөң аттангын тезинен туш тарапка чапкыла кайда жүрөт алакемди тапкыла айта турган сөзүм бар айта турган жомок бар сала турган домак бар каңгайдан кабар алгыла тияк бияк жөө болсо жол жесегин алгыла жесекчи болуп чалгыла эртең түштөн калбай келгиле көрүнгүлө көзүмө кайда жүрөт алакем алып келгин өзүмө кабылан айтты деп айткын эч ишинен бурбастан аял кылып турбастан өзүмө келсин деп айтты ошондо шапа шупаң ат окуса бат окуп үчтөрө кеттиң 3 жака айланайын жараткан карап көрсөң биягын кабылан манас ошондо ордодон чыгып ойлонуп ок жыландай толгонуп ал көл манас кабылан ачал барстай түштөнүп арыстандай төстөнүп атаң көрүү карасаң яалы келип калыптыр кайда жүрөт алмам деп мага айтпастан кеткени бул алмамдын кылган неткени деп ошентип ойлонуп ал күнү жатты толгонуп эртеси ошо шашке болгондо көрүндү тиги белестен алакеңдин карааны сагынып калган өңдөнөт ошондон ай көлүң тосуп чыкты жолунан ошондон Алмамбет шайбырына төндүрүп сараланды көмдүрүп кайра камчылап ай сарала тулпардын бучкактан тери тамчылап жетип келип ошондо тең аркан боюн карасаң алакең секирип түштү сарадан ошондо кучакташып көрүшүп алкымдан жыттап өбүшүп сагынышкан кайран шер ошондо айкөл манас кабылан алакей келгин деп бир сыйымды көргүн деп айкөлдүгүн карачы эчиги ашып алага ошондон алакеңди киргизип таалтын таккан отурбай айкөлдүгүн билгизип көлдөлөңдөн салдырып ошо төшөктөлөк жайдырып малдаш уруп отуруп атаң Куран окунуп мына ошондон айкөлүң эң алаке дегенден алакең мыйыгынан жылмайды көз ачык кайран алакең не чакырды манастын
Кабар айткан үчөөнөн уккандан эле билинген, чакырганың ошондо алакең угуп сүйүнгөн. Кана манас кана деп айтар сөзүң жана деп сурагалап калганы, айкөлгө көзүн салганы. Айкөлүң тура дойлонуп, айтсамбы же койсомбу деп ошентип айкөлүң оң жагына толгонуп, оң алаке деп айтат. Емин алаке жаман көрбөгүн ичимдеги сырымдың айтайын сага мұңымды. Оң көргүнүң мұңымды тетир жакка бурбагын. Айланайын алаке терс аякты кылбагын, ката кетип жаңылсам ага көңүл бурбагын. Деп ошондоң айкөлүң коңгуранып кеп баштап, о алаке деп баштап, ар кимден ушак кеп угам, ар дайым ушу көп угам. Тентек чыгып Алмамбет издей Кытай жеринен сени тентип келди деп угам. Бейбаш чыгып Алмамбет Бейжиндей ушул калаңан безип келди деп угам. Ушак айың кеп угам, ушул жаман экен го, убайымды жеп угам. Бул Алмамбет Кытайың каңгайдан келген тыңчы деп, кыргызга кызмат кылбайт деп, кыргыздын оң кылганын бурбайт деп, ар кимдерден кеп угам. Мен ишенген жокмун аныңа, бирок өз өзүңдан угайын, мен каңгайдын жайын сурабайм. Айланайын алаке, чыккан дүпкү тегиңди айт, кара Кытай элиңди айт. Атаң элең энең ким, жана башка карасаң, баатырың ким, эриң ким, балбанга чыкчу шериң ким. Кай жериңде туулуп чоңойдуң, кай жериңде торолдуң, өз жайыңды билсем деп, өз оосунан уксам деп, бир кумардан чыксам деп, күнү түнүң ойлонуп, мына бир жыл болду келгениң, ооз ачып сурап койбодум, алакем ушул жагын ойлогун деп ошондо карасаң, ошондон алакеңди караса көзүнүн жашы толуптур. Ичөрттөнүп бооручок, эли түшүп эсине, энеси кирип түшүнө. Сен каңгызы бурулча, жары түшүп эсине. Ошондо күңгүрөнүп кеп баштап, ой, ой Манас, ой Манас, косунбай кой Манас. Ушул бир жылдан бери мен дагы сурабадың эч нерсе, ушул жагын бейледим, мына кыргыздын тагын ээледиң. Алышкан аман калбады, салышкан жолго салбады. Атың Манас жер болдуң, аламды бузган эр болдуң. Карап көрсөм капырай, алы шер менен тең болдуң. Айланайын уялдаш, мына ошондо айтайын, тегимдин айтып кайтайын, мынча болду сурадың. Мына келгенден бери кыргызга кызмат кыламын, агын актай көгүн көк, өзүңө кайтып турамын. Ушул бүгүн кезимде мына 48 жашым бар, Кытайдан келген атым бар, Кытай атым калбады. Ушак чиркин ушундай уйпаладың өзүмдү, ачып койду көзүмдү, мен делең угуп жүрөмүн, мунун жайын билемин, анын неге сурадың. Айланайын ай көлшер, кайдагы дартты коздодуң. Айланайын ай көлшер, ушунчамда кетейин, алда калган дартымды уш жерде козгоп нетейин. Ишенбей жүргөн турсуңбу, келгендерим жорукту. Айланайын Манасым, айттырагымак болдуң жомокту, салмак болдуң башыма, бана кеткишиң экенсиң, киши көрбөс домокту. Ачмак болдуң көзүмдү, кагылайын кандосум, эми сурамак болдуң жөнүмдү. Менин оорутмак эле болдуң көнүмдү. Айт десең айтып берейин, эми башынан айтып келейин деп ошондоң алакең чыканактап турган жерден козголоп, сыңар тизде чөк түшүп, ошондон алакең сөздү баштады. Баштаганы курусун сай сөгү сыздап какшады. Улуп өскөн жерине
elestep ketti gözüne. Ak sütün berip emizgen. Apa kesin Altınay taladan ölüp kalganın bari düştün esine. Aziz kanday atanın çıkkınçılık kılganı dağı düştün esine, geçildin kanı Koңurbay gelbersigen çirkin ay Kıtaydan sürüp çıkarıp buğanı düştün esine. Hala gelgen canına janagım ajıktay bolgon tuğganı düştün esine. Kadimkidey ala gen göründü var gözüne, emin mana zuğuptur. Aytayın sağa jomoktu, saldın mına domoktu. Aytayın emi jönüңdü, oruzsa da gönümdü. Dep oşondu ala gen tek jayынан başladı. Oşondun ay kölüң manaz bekti iştep. Kırçat iştep murunun kalgaday kaşka tiş karça çaynadı. Ala kendi görgöndü. Oşondo'nun içi kaynadı, içi örttönüp çok boldu. Atаңдың көрі апырай сурабай койсом не болмок? Деп ошондон ала кеңдин көнүнүн ооруганын көргөндө чыдап бердиң Эрманас, дагы түрүп кулагын угуп бердиң Эрманас, тунган суудай мелтиреп туруп бердиң Эрманас. Ала кең ошондо мынтип кеп баштайт, эң ай көлүм гана уккун деп баштайт. Ой, эми мана сугуп тур, түпкө там чылава, чылавадан сулава, сулавадан сорондук, сорондуктан солова, соловодун карасаң, мындан болду 4 бала, эң улуусуң Эсенкан. Андан кийин карасаң, эркек бала жок болду. Атаңдын көрү дүнүйө, ошон жалгыз кызы бурулчаң эске түшкөндө, ай көл манас кабылам бир тыйын турбайт бу дүнүйө, ошо бир тыйынча жок болду. Андан кийин Карыкандан канжар кол. Ата каңгайды билген ер чыкты, кара кулак шер чыктың. Андан кийин Алокеден билесиң кечилдин каны Коңурбай келберсиген чиркин ай. Жаш кесинен шок чыкты, күйүп чыккан от чыкты. Күйүшпедиң отубуз, тутанбады чогубуз. Мына мындай таштайлы ошолдордун кичүүсү, мына менин өз аттам айланайын Эсенкан. Эсенкан менен Карыкан, Алоке менен Азизкан. Байкап манас карасаң, бул төртөбү бир тууган. Ошоң Азизкандан мен жалгыз чыркырап жерге түшкөндө, ошондон айланайын жараткан, жер титиреп кетиптир. 7 күнү карасаң, добурулуп мөндүрүлөп, жер силкинип турганда, будага бар карасаң, каңайдынга каңгалкына кандай шумдук бул дешип, ушулга бар жетиптир. Туулгандан ошондо кимди карасаң, Алтынай байкуш Эсенем өзү жалгыз кесиптир. Эч кимиси жолобой, бугандай шумдук бала деп, ажыдарбы жана деп, барсыз чочуп окунуп, бурканына сыйынып, бугандай шумдук болду деп, ошондон Азизканга кабарлап, ошондон айтып бериптир. Ошондо жараткандын карасаң, ошондо Асан чакырып кытайча койгон атым, бул өзүмдүн атым Сушуя. Кыргыздын келип жерине коюлган атым Алмамбет. Айланайын зор марас карап көрчүң ушуга. Ошо менин атам Азизкан. 60-тан ашканчаң 60 катын алыптыр. 60-ы тең туубай, согончугу канабай. Баласыз гана болуп калыптыр. 12-си кыз тууптур. Жалаң эркек туубайт деп, Азизкандын ошондо кары чыгып жүзүнө алдындагы калың эл кыр бие жаздаптыр. Муну кандай кылсам деп, ошондон атаңдын көрүң Азизкан каканчыган баарына кабар берип жиберип, кылкылдаган Кытайдын койчоң айдап имерип,
барысын алып чогултуп, сынчысынан ырчысын, дагың олуя тыңчысын, көз ачыгын барысын алтына жыйып ап келип, мына мындай ушунда буйруктарын бериптир. Кана барың жыйылдың, барын көрдүң сыйымды. Эркек бала зарым бар, ушунданга бар алыңар. Мынау мага ушундай ыртуу берчү бир катын, тезинен кабар алыңар. Ушуну табыңар деп ушундай буйрук кылганда, каганчынын кара жер ошондо турду дешет чайпалып. Муну мындай таштайлык, ошондо кандай кеби бар, ушунданга бар баштайлык. Ошолордун ичинде алтын экен сынчысы, көз ачыгың олуя балчысы келип барысы, эмиң өлүм болдук деп, мына мындай курдук деп, эркекти учуу катынды кана кайдан табабыз, кантип билип алабыз деп ошондо барысы көзүнүн жашы диркиреп, сийдиктери бүркүрөп, коркуп үркүп турганда Азизхан келип карына чакырып алып ордого, 3 күндөн калбай барысың Кытайда болгон сулуунун алдынан алып жыясың, бир кезектен өткөрүп алдымдан чубатууга саласың. Мына бу турган олуя машаягың биригип, маган эркекти учу бир катын, ошондо басындап туруп табасың дегенде шибе деген элинен 700 кыздың алдырды, солондуктун элинен 3000 кыздың алдырды, кара калмак журтунан 2000 кызды чогултту, каңгайдын баары жыйылды, солондон келди адагы, баарысынын карасаң, ошондон 3000 гана 30.000 болду санагы. 30.000 чубаттып, сыйчыларга сындатып, карап турдуң ошондо. 7 күнү чубады, кыз аягы суюлбай, кыйрап баары кулады. Муну ошондон Азизхан олуясын сайгылап, кайра кана деп, кайра сурады. Олуясы жертиктеп, эч нерсең айтан калбастан, көзүнүн жашы бурчактап, ак элесин кучактап, таш бурканын кучактап, адагы ыйлап карачы, айланайын Азизхан, көрүнбөй турат көзүмө, шертуучуң аялдын бирөө дагы көзүмө деп ошондо карасаң, көзгөрүнө кыйнады, калың журтуң ыйлады. Ошондон Азизхандай атабыз калайманды баштады калдайып турган каңгайың. Азизхандын карынан ошондо кырылып эле кете жаздадың. Так 7-нчи күн болгондо, ошондон ак сарайлык ордого 7001 болуп, бир кыз келди көрүнүп. Ошондон айдан аркы бүткөндөй, күндөн көркү бүткөндөй, комуздай добушу, коңгуродой карасаң, ар форумдан бир форум, кумурзгадай бели бар, ботой жайнак көзү бар, аркырдай эмчектешүү бар, узун бойлуу кең далы, карасаң кара сурдун сулуусу, 2 көзү чолпондой, айланайын жараткан, жалгыз гана бул кызды өзү бир жаратып койгондой. Ошондо сынчысы башын көтөрүп, энесин эркек туугансып, Азизхандын кетектеп, айланайын ханым деп, мына деп, мынаң ушул карасаң, арзан шерди туар деп, айланайын Азизхан, ушул кыздың ала көр, ак койнуңа сала көр, жылдын мааны болгондо, арыстандай бала көр деп ошондой дегенде, баягы жыйылып турган 3000 барысы теңиз чуркурап, айланайын Азиз деп, баары теңиз буркурап. Ошондон алтын айда энемди атам Азизхан никесине кыйдырды, ошо коюнуна салдырды. Атаңдын көрү дүнүйө. Ошондо суу сийдик болгон атакем энекеме жарабай, эркелетип баладай, жарым жылча жанына жатып жүргөн аябай, тогон чогуң ошондо энекемдин канабай, бойуна бүткөн бир бала, эч качандан билинбей, дей эле көзүң илинбей, күнү түнү уктабай, Азизхан онуп бир жактан, Алтынай ыйлайт бир жактан. Муну ошондо карасаң, ошондон энекем гана жатып түш көрөт, түшүндө кызык иш көрөт.
Ең ақ чатырда маңқайып, алтын айдай енекең, жатқан кезде ошонда ақ маралдай даңқайып, ошаң үстінен шола түсіп тұр, алда неше қызыл нұр, тақ төшекке тиіп тұр. Ошонда қарап отырсаң, баяғы нұрдың илебі, от жалынбы чоқ бекен, ал адамындай жоқ екен. Ошо жалын болып шырқырап, құйылып түсіп үстінен, тарудайдан бырқырап, жақыт болып жарқырап, алдан нечен құбылып, от шығарып барқырап, жылдызы болып жымыңдап, айы шығып қарасаң, ай қараңғы түнінде, күн шыққандай жарқырап, қараңғы түні сүріліп, айланайын ненекем. Ошондо ыйлап иди буркурап, ойнап бүтпөй, ошондо кала баладан калган түңүлүп. Таң атканча бул түштү көрүп чыгат энекем. Таң атканча өзүнө өзү жоруп бүлтүштү өрүп чыгат энекем. Сарсанасын калдадам бөлүп чыгат энекем. Мына ошентип карачы, нурдан бүткөн балекем. 9 ай 9 күн болуп, толгосун актап чың толуп, алтын айенен толготуп, баканын кармап бакырып, тиякта жүргөн катындар баарын бирдей чакырып, белин кармап бекитип, курсагынан сыгышып, кара жерге ныгырышып, буттарынан чойгуллап, ары бери карасаң, көкшилиге койгуллап, туудура албай убара тартышкан мына бул атаңдын көрү дүнүйө. Келген жарык дүйнөгө ала кеңдин жайы бул. Ошондон 3-4 күнү толготуп төрөй албай шорду энем. Ошондо чын ажалым жетет деп ичимдеги бул бала менин түп ажалым экен деп. Ошондон энекем ыйлап чыркырап, сыртта турган калың эл кошоң ыйлап буркурап, ошондо келген жайчысы, төлгө асканы балчысы, барысы тегиз отурбай, ары бери карасаң, кумурскадай чубашып, баары тегиз ошондо, баары Азизханга барышып, айланайын каныбыз, чыкканы калды жаныбыз. Катынын толгосун тарттың 3-4 күн, туубай жатат аныңыз. Аны кандай кылабыз, айланайын кылакей. Мынакей ажал жетсе мынакей, мойнубузду сунабыз. Төгүп ийсең камына, алып ийсең жамына. Бул катынды карасаң, мунун жайын сураба, деп ошондой дегенде, Азизхан турду секирип, ачкамандай бакырып, барсын тегиз чакырып, не болсо да көрөсүң, аман эсен төрөсүн. Эгер кокуз балекет болуп калсаң уш жерде, кырамы барың өлөсүң, деп ошентип Азизхан каарданып турганда, баланын үнү бар этип, ааламга үнү чыкырып, каканак суусу шар этип, ошондо кашыңда турган Алмамбет бакырып ыйлап чаңырып, ааламдар бүтүн жаңырып, каңгайдын жери силкинип, добул уруп, таш урап, айланайын жараткан. Аламат күн түшүп каңгайга, жер силкинип турганда, ошондон атаңдын көрү дүнүйө. Энекем белдемчи Жимбек бүктөп, белдемчиге бек орап, Азизханга көрсөтпөй, ырмың кылып өзүнчө. Атаңдын көрү дүнүйө менен энекем жайын сурасаң, түбү түрктүн тукуму өсүп бурут кулуну. Тетиги Тибет деген жөлүндө, күн түйбеген жеринде, бурут деген ел бар деп, ошо каңгайга кирген чегинде, кошо Тыргоот элинде, кошо жашап калыптыр. Тыргооттун канын ошондо бурут экен деп айтат. Уламалар кеп айтат, ушул бурут деп айтат. Жана Коңурбай мени жектеген, арам сийдик кеттеген. Ушундан калган айкөлүм, ушундан калган кептеген, деп ошондон ала кең. Көзүнүн жашы буурчактап эсине түшүп, энеси солкулдап турдуң батырдын. Ошондон аска таш сындуу денесиң ой. Айкөл Манас угуп ал, дагы мунум бар, айта турган кебим бар, уга турган кебиң бар. Атайылап сурадың, угуп турсуң кулагың,
Мен 6 жашқа толғанша көпелек қуып қарасаң, чуркап жүрген баламын четпежиндин жеринде. Өзім білем не қылсам, аркет алтаң өстүрүп, колумда каруу жарагым кенедейден жуму билгизип, Азизхан атам ошондо агам баласын билгизип, ат менен ойноп кулагын, ушундай болдуң карачы, кайран жаштык убагым, телеге тең болдум, эр улуу чыгып эр болдум. Ошон 6 жашка келгенде атакем бир күнү мени чакырды, балам бери келгин деп, кана жообуң бергин деп. Кептен укту кебимде Эсенхан келди буйругу, ар бир кандын элинен миңден балдары, сууктар деген төрүндө, ажыдар жаткан чөлүндө, сага берди деген сыйкырчы ошол жерге барышсын, окуп дуба салышсын, өнөрүн согуш үйрөнүп, кандай найса саярын, кантип кылыш чабарын, кантип канга жагарын, кантип душман жоо келсе, кылкылдаган Кытайды кимиси коргоп каларын, ушулардан чыктын деп баары жарлык бердирип, ошондон атаңдын көрүүдүн үйүң атама жарлык келгенде чакырыптыр мени деп. Алмамбет балам, карачың ылайык көрдүм сени деп. Ошол жака барасың, аберде деген сыйкырчы, ажыдардын көлүндө, сууктөрдүн төрүндө, ошого барып окуйсуң, бардык өнөр билесиң, анан жолго киресиң. 12ге чыкканда бошотуп берем тагымды, ойронум алмам ошондо, мынабу четпежиң гана тагым минесиң. Ошентип 301 жылы болгондо 3000 бала бир бардык, 300 кандын бектин балдары, калгандарын карасаң ат кошчу болду калганы. Ажыдардын чегине, ошол ажыдар жаткан чөлүнө, аберде дей сыйкырчы, ушунун жаткан көлүнө. 3000 бала бир бардык, 3000 бала бир карылып, ажыдардын уусуна чыдай албай чыркырап, 3000 тең кырылды. Ошондон 3 эле бала бир калды. 2 жылы болгондо Каңгайдын журту чогулуп, ошондо 5000 бала бир бардык. Ажыдардын заарына чыдай албай карасаң, 5000 теңи кырылып, ошондо 5 эле бала бир калды. 3 жылы болгондо атаңдын көрүүдүн үйү, каканчындын жеринен, солон шибең элинен, мен кыйынмын дегенден, Хандынбектин балдары укмуштарбыз дегенден, жийип чогултуп, ошондо 7000 бала бир бардык, 7000 кырылып, 7 эле бала бир калдык. Ошондон алдыңда турган алакең, атаңдын көрүү карасаң, менин шорум көп экен. Ошолун карасаң, ажыдарды карасаң, бир жак башың көтөрсө, кызылдай жайнап от чыгат. Бир жак башың көтөрсө, кыпкызыл кайнап чок чыгат. Бир жак башың көтөрсө, суудай жайнап суу чыгат. Бир жак башың көтөрсө, заар менен уу чыгат. Бардык башың көтөрсө, аламат болуп жин чыгат. Атаңдын көрүүдүн үйү, чыдай албай ош жерден дем ала албай, баарысы тегиз кырылып. Мына ошондон гана аманды ким чыгат аманас. Ошондон аберде дей сыйкырчы, окуу suurуштун баарын үйрөттү, чынжырдан чылбыр сүйрөттү, ажыдардан окутту. 6 ай болуп калганда чыдай албай атаңда, ачуум келип абыдан, аргын шуадай баланын канын түрү мууздап келип аякка, канын куюп толтура алып келдим агаң ичкин деп. Ичпейм десем болбоду, көк жилиге койгулап, кулагымды чойгулап, башка көзгө койгулап, баш аякка тепкилеп, айланды жаман кетирди. Муну ичкенден
Алмамбет, өлімден қорықпас боласың, бұлғанды ішсең Алмамбет, сенде қызыл шер шығат, қызыл құлақ жер шығат, қаңғайдың жұрты тең келгіз, қара құлақ ер шығат, өлімден тақыр қорықпайсың, ажалды минеп ойнайсың, деп ошондо қарасаң, қайра қайраң аяқты, ердіме тақап сұндырып, мұны ошондо қарасаң, чаңырығың аберде, чаңырса құлақ тұндырып, башқа көзге қойғылап, ичкин ғана деп, тартып жүргін жана деп, ошондон оқшып құзып жібердім адамдың қанын қапырайған тибичем ошондо. Екі көзден жаққа жағып тұрды буырсақтап, жалынып тұрдым жалбарып, абердени құшақтап, айланайын ұстат деп, ушуну мага койгун деп, башка өлөрүн кылайын, адамдын канын түптүрү кантип ичем эми деп, ыйлап турдум бурчактап, ошондон аберде жини бир келип, Аргуншанын ниниси, кадимки Тыргооттун каны байкасаң, эй мускиндиктин баласы, ошонун алып келдиң алдыма, Солон деген эреле, Солтон болгон шереле, ошо Солонго жумшап кылычты, колуна бердим мынакей, алып салды мынаны, башын алгын деп айтты, эгер кага көмбөсө, атаңдын көрү дүнүйө, канын ууртап өзүңдап, үчесиң канын деп айтты, ошондо Солондо макул болбоду, абердиң ошондо. Аргуншанын башын түбүлей кесип ошондо, бара бергин деп айттың, Азизхан атаң болбосо, көрсөтөр элем кызыктың, Алмамбет өзүңө чийер элем сызыкты, көрсөтөр элем мукмушту. Салар элем башыңа киши көрбөс ажапты көскөрүнө, тартмакмын тиги дүйнө тозокту деп ошондо мени айдабийдин окуудан ошондо калдым. Карасаң, жанагы Каражойдун Шыпшайдар артта калып окуган, атаңдын көрүү дүнүйө, кем болуп калдым алардан, 6 бала бүтөлүп, жалгыз калган Шыпшайдар, адамдын киненин көзүн жаратчу, өнөрдүн баарын үйрөнгөн, көз будамайлап жиберүүчү, көзгө очу жайын окуган, жара чаап кол менен, кылычы жок найзаден, кыяматтын окуган, менден жайчылык токуган деп ошентип балакең. Мындай келген соң, атакемдин карды катуу баштады калайманды салганы. Балам бери кел деди, окууга бардың сен деди, тилимдин албай мынакей, ал тарамын карачы, тигил Алоокеден Коңурбай чыкты карачы, Бүткаңгайды башкарып, Бүткаңгайды текшерип, Каражой уулу тигине, Шыпшайдар калды тиякта, сен жүрөсүң биякта. Эй! Карыккандын канжар кол, алда куду тиякта, мынан арам сийдик чумшук кул, ана тентип келдиң биякка, эми кебимди уккун балам деп. Алоокенин Коңурбайган жайрак деген жайлоомду жайлап жатат, көрүп ал. Канжайло кайрып келип ал, эгер Коңургаң алың келбесе, айланайын Алмамбет, балам ошол жерден өлүп ал, деп ошондо карасаң, болбос ишке жумшады, атаңдын көрүү карасаң, шыңшаң менен туңшаңы, баарын теги жийдеме, артыңа кошун ал деди, аябай балам бар деди, Алоокенин Коңурга аябай уруш сал деди, жай жарагым шайлады, кылжейрен аттың алдыма туура тартып байлады, кылжырee миндим ошондо, башыма кийип карасаң, алтындан болгон туулга, алдында жүрдүм кол баштап, канжайлап көздөй жол баштап, Коңурга жеткенде, чек арадан өткөндө, Коңур чыктың алдымдан, эң арам сийдик кул деди, не келгениң бул деди. Ошондон акырын сүйлөп, бек таштап, акырын айттым сөзүмдүн ачкын деп Коңур көзүңдү. Атакемдин канжайлап кайра кайтып бересиң. Кайра кайтып бербесем не кыласың деп айтты. Кайра кайтып бербесең тагы ушу жерден өлөсүң деп жай сүйлөдүм. Ошондо моюн толгоп болбоду, жай жарагын шайлады, алгара токуп минделе, аябай жолго кирделе, сырнайсасын сундуруп, айкырак кылып тундуруп, арам сийдик карачы, Азизхандын мынабу кайдан чыккан уулу деп, жок кылайын муну деп, кебиз билбөө кеңеттик, кишинин каңы Коңурбай, баатырда жок, сында жок, ушунун батасы тийген момундай, атаңдын көрүү Коңурбай, алгара менен чуратып, кыйкай сайып өткөндө,
ерден көчүк култайып, үзөңгүдөн буттайып, түшүп кала жаздадым, алда Кудай алда деп, эрдин кашын кармадым, оңдонубанда калганмын, ошондо кайра коңур тартканча, ошондо кылжерем менен чураттым, итим моору ачынып, сырнайза менен качырдым. Беттешкенде коңурдун арбагын баштан учурдум. Как өпкөнүн тушу жеп, коңур өлөр жарың ушу деп. Эки колдоп бек сайдым, жедим коңур деп сайдым. Коңурбай кетти чалкалап, мени сайган найзаман чарайына кетти талкалап, калканы колдон ыргыды, алкара башын чулгуду, эки тулпар карасаң, тизеси жерге бүгүлүп, киримдей болуп жүгүнүп, Коңурбай менен Алакең айтаалаада беттешип, кайра карасаң, кезектешип турушуп, кезектеп найза сунушуп, ошондон 30 жолу беттештик. 30-нчу жолунда кайрылып аман келгенде каарым чыгып, бетиме заарым чыгып көзүмө. Шакардай жиним кайнадың атаңдын көрү, Алмамбет, бул эмне кылганың? Ушу Алоокенин коңурга адың жетпей калабы, деп ошондо карасаң, намысымдын ошондо эрдимей бектиштеп, кылча көзүм чайнадым, аркадай көзүм жайнадым, кылжеремди камчылап, кылжерем башкышкан этсин, бучкактан тери тамчылап, анда мында бир тийип, ордөбөгө чыкканда, бурула берген коңурду бөйрөк тустун өзү деп, оңдурбайдан көзү деп, катуу муштап өткөндө, калпактай учуп Коңурбай алгарадан жыгылды. Ошондо коңурду буруп карасам, топого башы тыгылды. Кайра тура барганда, калдайган башын кесерде, 40 жайсаңы дагы бар, отко оңдоп аткан мингизип, кан коңурдун ошондо бейжинди көздөй жүргүзүп, алып качып кеткенде, арман кылдып мен калдым, атаңдын көрү карасаң, кубалдан не барбай, ал Коңурбай батырдың, ошол жерде сой албай, буулугуп кайра мен тарттым, муну ошондо карасаң, атама келип ошондо, айланайын атаке, жайлооңду барып жайлай бер, Коңурбай кеттиң элине, тетиги манжу жерине, калдай деген элине, кайрылып эми келбейт деп, жайлай бергин белиңе, алып келдим жайлооңду, жайлай бергин төрүңө, айланайын атаке, ишенгин ушул кебиме, деп ошондо карасаң, тизем жерге бүңүлдү, ошондон атакем менин асыскан, айланайын балам деп, мынакей алтын тагың деп, алтын тагын мингизди. Ошондон 12-де мен шорду, алтын такты мингенмин, айбай каңгай журдунун жарым кандык башалык бийлигин колгон алгамын, ошентип жолго салгамын, мына кысык жанабар, жанада мана сугубал, ошондо Таңшуң деген шаарына, Шаңшуң деген шаарына, ошончо каңгай баарына, карамагым көбелдин, аралап кирдим баарына, бір күнү кызык карасам, мына кызык тамашаң, койчо көгөн деп алып 40 киши айдап ошондо алдыман бир топ чыкканы, баары тегиз карасаң, каңгытайдын балдары, баарысы тегиз байкуштар жалдырап мага карады. Бул эмне кылганың, бу кандай салтың деп айттым. Ошондо ханыбыз биздин деп айтат, салтыбыз ушул деп айтат, наркыбыз ушул деп айтат. Ханы келсең алдыңа, мына турган 40 кишин баарысын курмандыкка чалгыла. Муну ушундай салтыбыз, айланайын ханыбыз, мына колубуз да колубуз, ушуну кабыл алып коюңуз деп ошентип турганда, каарым келди бетиме, заарым келди жүзүмө, мына мындай болбойт деп, ушул салтты чыгарган оңбогон Кытай оңбойт деп. Суу ордуна кан ичкен, кан ордуна жин ичкен. Мына мындай салтыңды экинчи көзүм көрбөсүн, бейажал кишиң өлбөсүн деп ошентип баягы 40 кишини бошотуп салып кеттим жалыма, кайра келип атама, ушуларды мен айтсам, каары чыгып бетине, чаары чыгып көзүнө, атаңдын көрүң Алмамбет, атадан калган салтыңды бузганың кандай бу балам, сенин куюң жаман карасам, сен ушу зилиңде жаман байкаймын, сенин көзүңдө жаман караш бар, айланайын Алмамбет, бул пейилиңдин оңдогун, бөөдөң өлүп калбагын, Кытайдын салтын кармагын, каңгайдын наркын кармагын деп ошондон атакем.
Ошондо кайра жумшап мен шорду, кыл жейренди мингенмин, кыдыр белди киргенмин. Ошондо Шаңшурдун келен тоюнда, ошондо Коңурбай төрөлү ада барды бул тойго, мен да бардым ал тойго. Ошондо Коңур экөө биригип, өчүм калган ичине, Коңурга сайышка Коңур чыкса деп тилеп турдум ичимде. Коңурга сайыш чыкпайт деп бийлип алган шумгалча, ошондо карап турсаң капырай, муз киндиктей балбанды мага каршы жиберип, сырнайзасын имерип, мөйлөгүн таяп кан Коңур ал каранын үстүндө, калкагар тоодой калкайып, кылмырутун имерип, карап турду чалкайып, кыйындын бири муз киндик. Ошондо муз киндик найса саларда, айттым ошондо кебимди калың Кытай журтуна, Коңур бери кел дедин, эр болсоң чыккын алдыма, ал экөө болсо сен аттаң, Азизхан болсо мен аттаң, экөөбүз тең бир тууган, экөөбүздү карасаң, экөөбүздү ким тууган, билишели ушул жерден, өчүң болсоң ал Коңур, ала албасаң өчүңдү, так ушул жерде кал Коңур деп ошондо баранда Коңурбайды качырдым, коёндой кулак жапырып, кылжыратым чурады, калап турган калың жұрт, алда неме болду деп аңырайып турады. Ошондо Коңурду карасам, наркескен кылыч суурду, оңу мери ошондо, алау келип бакырып, алда кирди качырып, экөөбүз кагышып өтүп бир кезде куюндай жерди сапырып, коёндой кулак жапырып, алгара менен карасаң, омуроолоп өткөндө учуп кала таштадым, ошол жерден караган кусуп кала таштадым. Кайры мери ошондо кылжерем менен чүдедим. Ошондо Коңурбай жасыгыма бата албай, ысыгыма жата албай, чоң бейжинди бет алып, качып бердиң ошондо, кылжерем менен артынан түшүп бердим чоң жолго, чоң капканы ачарда, чоң капканы жабарда, Коңурбай кирди култ этип, мен да кирдим жылт этип, атаңдын көрүң ошондо, Эсенкандын алдында Коңурбай балды буркурап, артынан каны чубуруп, айланайын Эсенкан, ана бирин Азизхандын карачы, арам сейди Алмамбет, артыман кууп келатат, болгун дедиң арачы. Ошондон Эсенкан кебелбей, бу болгон неге деген окуя, кеп сурадың ошондо. Ошондон өлүп албай не болдум, атаныган арманда окуяң. Эң атасынын кан жайлап жаткан жеримде, анда келип бир сайды тим койдум анын жайына. Кече Шаңшуңдун тоюнда дагы келип бир сайды. Ал экөөдөн мен болсом айланайын Улукхан. Мына Азизхандан бул болсо эминеде талашы, бул эмине кылышы, мунун чалгырты журат көзүндө. Чамасы келсе карасаң, бардык Кытай журтунун өзүңдү баштап Эсенкан бул чалганы гана турат дегенден ошоң Эсенкан лам деп оосун ачпастан, чапанын серпип ыргытып, ары карап зыргытып, бурулуп кетти. Көрдүңбү? Мына ошондон Алмамбет тирүү калбай не болдум, атаңдын көрү дүнүйө, ушул Коңурбай кулдан жем болдум деп ошондо карасаң, ичим күйүп чок болду. Сыртым жалын от болду. Аң эсер экен Эсенкан. Ушундай кантип кан болсун, калыстык кылбайт карачы, ушундай кантип жан болсун, бул Коңурбайды карасаң, сөөм карш бир эли, жакын тура карасам, деп ушинтип ойлонуп, ок жыландай толгонуп, артыма кайта бергенден ордодон буйтап чыгаарда. Алдымда гүлдей жытып уркурап, атаңдын көрү дүнүйө, жылдыздай жанып көздөрүң, ай чолпон түшө калгандай, атырдай жытып уркурап, миң түрлөнүп ошондо тосуп чыкты бурулча, эсимди таппай дал болдум, атаңдын көрү дүнүйө, жок болбой неге бар болдум. Бурулчаны көргөндө тил байланып ошондо, эки көзүм жалдырап, сөгага дегенген ал калбай, тиктеп калдым жалдырап. Ошондо бурулча суру буралып, эң алаке деп айтат, акырын сүйлөп бек таштап, бурулча мындай кеп баштап, эмиң алаке мында турбагын, көрдүңбү кандын кылганын, бул жер сагаң эл жер болбойт, бул эл сагаң эл болбойт.
айланайын алаке. Ошондон 12-де кезиңде суушаңдын төрүндө баягы ошол тойдо көргөмүн, өзүңө көңүл бөлгөмүн. Ошондо күн жаңжыңгысың, ай салкын өшөкөбүз барганда. Ошондо жолборс чалып кетерде, келгениңде жардамга шер экениң билгемин. Кылымды бузар алаке, эр экениң билгемин деп ошондо бурулча көзүнүн жашын кылайтты, жүрөктүн баарын оорутуп өлбөгөн гана жанды муңайтты. Алеке мындан кеткин деп айтты. Эй, ийилбестен өзүңдү көтөрө турган эл тапкын, сыйлай турган жер тапкын, бугутай сагаң эл болбойт. Жарагың алоо экенин Коңурбай, Карыкандын ай жоңжуң, күн жаңжык менен муз кендик, жанагың ороңгу менен карасаң, эй, Кытайдын канын ороккыр, бул үчөөнүн баары бир ооздон болушуп, сени жегени турат кезинде, көргөзгөнү карачы, көп ажалды көзүндө, чалганы жүрөт өзүңдө, чалгырды жүрөт көзүндө, бизден кыйын болду деп, жарым хан ээси болду деп, ак алтын такты минди деп, кылжайран атты карачы, аябастан карасаң, этегинге жүрдү деп, Коңурбайды сайды деп, тажалданан бузукту, Кытайдын эли карасаң, ушундай болду кызыкты, күбүр шүбүр кеп угам, ордодон талай деп угам, Алмамбет жетет түбүңө, муну жоготконуң деп угам, деп айтканды көп угам. Айланайын алаке, 6 жылы күтөмүн, 6 жылы келбесең, бул жашоодон гана күдөр үзөмүн. Айланайын алаке, 7 жылды күтөмүн, 7 жылда келбесең, ак жүзүмдү көрбөсөң, мен жашоодон гана күдөр үзөмүн. Күмүштөн жер ак кабак, күмүштөн пайда, эринен пайда болбосо күмүшүн алып отко жак. Күзүшөр тууган сенде жок. Эмиң алакега бүгүн кайры кош күлө гана сүйлөп жаткажагы деп бурулчаң ыйлап буркурап, сай сөөгүм зыркырап, шилтенбей бутум ошондо шал болуп калган немедей, араң турду карасаң, алтысан сөөгүм зыркырап, көзүмөн жашым бурчактап, ай ошондо бурулчаны кучактап, көсекесинен жыттадым, буралган жытың атырдай, айланайын капырай, айдан түшө калгандай, күндөн түшө калгандай, алакең үчүн бул кыздын өз эли гана жетпес армандай, бурулча менен коштошуп кылжайренди токудум. Ошондон Азизхандын ак сарай түшүп калган кезимде, ошондо айтып бердим баарысын, атакең Азизхан дедим, бул кабарым ал дедим, эсер экен Эсенхан, калыстыгы жоктура, жарасаң кара Коңурбай, Коңурбайга жан тартып, кууп чыктың ордодон, арам сийдик кет деди, бул не деген эт деди, бул кайсыңды бет деди. Муну ошондо атаке тирүүлүктөн өлбөдүм, өлбөй тирүү калбадым, булардан кечемин, бу Кытайдан кечемин, көз көргөн жакка кетемин, бул жеринге беземин десем, ошоң Азизхан карт жолбостой бакырып, сакчыларды чакырып, мына булду карма деп, 40 кулаш терең орунуна алып барып салгыла, муну чалгырты барго көзүндө, чалганы калган турбайбы, кери кангай өзүндө, Кытайды бүгүн кыйратып, салмак тураң азапка, чыкпай туруп казатка, айткан тебиң кара деп, мунун ичин кара сана деп, муну ошондой кеп айтып, балбандын баары жабылды, карма деп, ошондо каарым толуп бичимме, кайратым толуп күчүмө, силкип жиберип, 80дей балбан сезгенде, секиден алып зыргыттым, сепилден алып зыргыттым, муну ошентип кайрадым, кылжайрен туубан ат минип, ошондо жолго салгамын. Ошондо менин манас ичимде гана калгандың арманым. Андан кийин жомок бар, айтып бүткүз домок бар, баягы Алмамбет кул качты деп, Кытайга кабар жетиптир, жетпегенде нетиптир. Эсенхан баарын чогултуп, Коңурбай менен жолойду, Нескара менен музгиндик, Ороккыр менен ороңго, кандарын жийип алыптыр, макелдүүдөй балбанын баарысын тегиз салдырып,
Gözge atуучу мергенин иненин көзүн жараткан, жаачысы келди бир канча, кылычты ыйра чабуучу, мыктысы келди бир канча, найзаны тесе саюучу, найза кери бир канча, санат жетпей санаса, баары узулмар чаң болуп, талаанын баары кан болуп, Алмамбетти кармалап, айдаң айдалап, Эсенкандын алдына тартуу кылып баралык, колу буттуң кескилеп, көзүн ойгуп чукуйлу, атаңдын көрү карасаң, бул арам сейди карачы, кайдан чыккан калыс деп, бизден болсун алыс деп, барыс теңиз чуркурап, артынан кууп келди түмөн кол, айдам ошондо кеткени. Эми кандай кылем деп ошондо бурулуп жогоо кире албай, булуңдуу жерге сый албай, аттан түшпөй кылт этип, абалың кетип буркурап, айлам кетип турганда, мына буң 6 жаштан бир өскөн, мына бу Мажик деген баланы жаныма караңгыл делем, көк аласын мингизип, коштоп алып жөнөдүм, караан болсун мага деп, ошондо кылжейрен тулпар ат менен Сепилдин оосу жагына, чейгарандын баарына, кайдасың атаң көрү деп, мына Кыбыланы беттедим, көп Кытайдан четтедим, манжуулап, каңгайлап, кармаалап, жайлалап, көп Кытай кууп артымдан, тополоң түшүп тоз болду, Коңурбай менен Жолойуң, Нескара менен Музгиндик, дегешип жүргөн немелер кайра баштан дос болуп, биригип алып баарысы, ободон жылдыз козголду, Мир Алмамбет байкушту, найза болду тескилеп, көрүнгөн жерге сайгылап, айланып кантейин жараткан экен бир Кудай менен дөнгөн, жалгызды менен дөнгөн байкушту. Етим ооруп чыдабай, кылычтыгымдан суурдум, кыймалап мердим, бир тобун кырып жибердим, найзам менен жеткен жерлерин, найзам менен сайгылап, айбалта жеткен жерлерин, айчокууга койгулап, чоңпор жеткен жерлерин, чокмор менен таркылап, баары таң көрү дүнүйө, араң чыктым кутулуп, ошондон бери дүнүйө. Коңурбай турат секиде карма деп, Жолой келет бир жактан, торунун баары жайылуу, кылдан аркан тору бар, тегиз кандар колчон бар, баары тегиз жабылып, дагы кууп келатат. Муну ошондо эмейлем, биягын мындай таштайын. Энекем байкуш Алтынай, эмне болдуң, эй Манас? Мына ушундан гана кабар баштайын. Мен кеткенди көрүп тур, байкуш энем канетсин, тоодой болгон торубе, токунуптур, миниптир, тозоктон алып чыган баламды, деп ошентип энекем тоом жолго кириптир, Кытай кууп келгенин кыйда алыстан көрүптүр, жолдош болуп берейин, айланайын алмама, жалгыз тууган жолборско жардам болуп берейин, деп ошондон Алтынай байкуш энем канетсин, турубе менен чуратып, садагын алып колуна, сан жетпеген көп колдун салып арткы жолуна, келе жатып зыргытып, Коңурбайды мээледи, коңурду жесем болду деп, калганы бүгүн жолдо деп, калганы кайдан оңду деп, ошондо Коңурбайды көзүндө сыр жебени тартарда, коңурдун ажалы чындап кетерде, ал каранын үстүнөн калпактай учуп кетерде. Жуңжаң деген балбаны көрө калып ошондон энеме найза салганы. Энем аттан жыгылып кайра тура каларда, Коңурбай кайрылып барып кеткени байкуш энем Алтынай. Кондо ичин жарган, ошондо башын эле кесип кеткен деп алакең. Ошондо эми гана Манас мунум бар, арманым айтам угал. Кайран энем Алтынай какталада калат, карга кузгун чокулап, ууздай аппак денесин, ошондо кылычтай болгон тумшугун түз кардынан малат, кара көзүн оет, журулар гана талап коет, деп ошондо Мажикти алып жаныма караң кылып, ошондо омуртка сөөгүм бошоду, кылжейрен атка мине албай, минсем кайра түшө албай, ошондон эсим кетип, эңгиреп эмне кылаар биле албай эсим кетип туруп калдым бир топко. Ошондо Кытайды гана карап деңгиреп, энекем жатат бир жерде, башы жок жатат денеси, айланайын жараткан.
Har kimdin ушундай гана болсоң энес. Karım gelip avuzdan, kışılım getir kılıçlı zurnum kınına. Kılça görmey canımda, yine kendin aldına. Kurman bolup geçen dep, menin kaysı türü жүргөнüm. Yine kendin ayrılıp, kay muratқа жетем деп. Ошонда кыл жерин саңга bir saldım, kışıldap gelgen Kıtayga. Kadimkidey жол saldım, kılıç menen kıймалап. Найза менен ургулап, чокмор менен салгылап. Жагылың келгенде, садак менен аткылап. Kolum жеткен жерлерин улактай кылып ыргытып. Улкуп-жулкуп тырышып, алып чыктым менен дүгөп каңгайдын ичинен. Ошоңо кыл жерендин жалынан үчпүктө ошон карасаң, энекемдин карасы кесилген башын карасаң, ошондо жаныма бүктөп алгамынга дорбомо мыктап салгамын. Ошондо зырыл жерем менен мажикти коштоп алып жөнөдүм. Чындап эти кызыган, кыл жерен чуркап мал жетпей, келгенине желдетпей, желип жөнөп берди эле. Кыжылдаган көп калмак, делестен ары калды эле, ошондо көнүм толду эле, мына мындай болду эле, деп ошондон алакең. Гүлтөкөйдүн четине кылычтап жердин ойгомун кысыр чалган энемди. Кыямат тамам болгун деп, кыямат болуп жолуксок көрүшөрбүз эне деп, көзүмдүн жашы токтобой, ушу турган кол менен о мана сенемди гана жерге койгом.